Эми жеке өзүңүзгө келсек, буга чейин массалык башаламандыктар беренеси менен козголгон иш боюнча сиз күбө катары суралып чыктыңыз Ички иштер министрлигинде. Анан үйдөн $150.000 суммадагы каражат. Буга чейин Азаттыкка да айттыңыз эле, ал уулумдун үйүнө делген акча болчу деп. Бул ишке кийин дагы сурак бердиңиз, анан акчаңыздын тагдыры эмне болду өзү? Сурак да болгон жок, башка да болгон жок. Билесизби? Тек гана фамилия керек да. Биз баш прокуратурага дагы балам кайрылды. Мен акчамды мыйзамсыз алып кетти. Кайтарып бергиле деп. Алар мыйзамдын ичинде карап чыгып, тез арада жооп бергиле деп баш прокуратура Ички иштер министрлигине кайрылганын өзүнөн бир канча убакыт өттү. Дың деген сөз жок. Мына кече Азимбек Бекназаров айткандай, менин тааныштарымдын үйүнөн келип акчаларын алып кетип турушу кезге чейин бербей жүрүп, эми кайтарып атат деп айткандай эле. Ал момда кагаз бар да, мамлекеттик каттоо кызматы бул Мадумаровдун конторасы эмес да. Мына бул сиздин кагаз. Бул сизге таандык. Ошол мага таандык, ошол балама таандык квартираны сатылды. Сатып алган киши бул момча акчага деп көрсөтүлүп, мөөр басылып турат. Акча кайдан деп сурайт. Ошол балам өзүнүн 2 бөлмөлүү квартирасын сатып, арзаныраак квартира алып, айырмасына той кылсакпы деген жакшы ниет, жакшы үмүт бар эле. Ноорузга чейинби, ошондой кылып бир башын 2 баш кылып койгозбу деген жакшы ниет бар эле. Ошону алып алып, бир олжо тапкандай болуп, кулжуңдап алып кетишкен, ошол бойдон турат. Бир да сурак да жок, башка да жок, эч нерсе жок. Абсолюттук түрдө эч нерсе жок. Жөн эле жатат. Айнанайындар. Бир каякта жүргөнүн билбейсиң, бирөө мен Айтбаевга ушундай акча бергенмин деп койгонунун аркасынан Айтбаев экөөбүздү алып барып 8 ай кармабадыбы? Мына кемпир-абадчыларды канча жыл болду? 4 жылдан бери эзип келди. Мына эч кайсы күнөөсү аныкталбастан бардыгы акталды. Булардын 4 жылда кетирген зыянын, ден соолугун, баягы чарбалык, үй бүлөлүк, каражаттык маселелерин ким ордуна коет? Ким коет ордуна буларды? 4 жылдык өмүрүн ким кайтарат? 4 жылда булардын дарегине не деген сөздөр гана айтылбады? Бузук деди, чирик деди, айланай, не деген экстремист деди, не деген гана сөздөр менен шыбабады. Не болду эми? Эгер чындыкка чыгабыз деген болсок, жарым-жартылай калтырбаш керек. Мына ушул тарткан азаптарына ким күнөөлүү? Кылмышты ким козгогон? Эмненин негизинде козгогон? Тергөөнү ким жүргүзгөн? Эмненин негизинде тергөө буларга 7 жылдан сураган? Мына ошолордун бүтүндөй бардыгын жоопкерчиликке тартмайынча башка кишиге сабак болбойт. Экинчиси кайра уланып кете берет. Мен айттым го, бир кишини алмаштырып экинчи кишини коюп койсо, ал деле ошол схема менен кете берет. Биз ошонун тамырын кыркышыбыз керек. Актоо өкүмү бул адилеттик орноду деген сөз эмес дегенди. Адилеттик орнош үчүн ошол туура эмес жала жапкандардын бүтүндөй бүт баары кайрадан жазаланыш керек. Ошондо баягында ушак деген нерсе жоголот. Коркунуч пайда болот. Сен ишенбейсиңби? Айтпа. Ансыз биз азыр көчөгө эле чыксаң, бири-бири кыйкырып, депутаттар болобу, министр болобу, башкасы болобу, бири-бирине не деген сөздөрдү жала жаап эле кетип баратпайбы? Себеп жоопкерчилик жок да. Себеп бийлик мен тарапта деп калды да. Туурабы? Мына ошондой нерселерден алыс болушубуз керек. Жыйынтык болсун, эми Кыргызстанда сиз оппозиция бар деп эсептейсизби? Өзүңүздү оппозиция деп эсептейсизби? Анан мындан аркы саясий кадамдарыңыз, ишмердигиңиз тууралуу? Мен эчен жыл саясатта жүрсөм, бир да жолу оппозициядамын деп кыйкырып аптырмын. Мени өздөрү эле чыгарып коет бул оппозиция деп. А макул деп коем. Макул, силер кайсы орунга койсоңор макул. Бүгүн мен сизге биринчи жолу айтып аткан жокмун, сиздин кесиптештериңизге мындан бир канча убакыт башта айттым эле. Бүгүн элдин өзү оппозиция. Бүгүн эл өзү түшүнүп калды. Башта баягы саясат көп мындай бир көп кырдуу болуп, көп түшүнүктөр пайда болбосу мүмкүн эле. Ошондо биз мүмкүн болушунча жеткиргенге аракет кылат элек. КТР менен ЛТРден башка эч нерсе жок эле. Алар каалагандай айтат эле. Азыр телефон бар, эмне деп койсоңор, жанагы социалдык тармактар бар. Мына ошолор аркылуу маалымат жетет. Тек гана коомдо, элде ошол маалыматтын ак карасын иликтей алчу
гана маселе калды. Бүгүн оппозиция элдин өзү. Бүгүн коом оппозицияда. Айтып атпайсызбы? Мына бир саясатчы азыр кыйкырып аткан жок. Тамак аш кымбаттап кетти, турак жай кымбаттап кетти, жарык кымбаттап кетти, бул кымбаттап кетти деп айтып аткан жок. Бүгүн жапа-тырмак элдин баары жашоо мүмкүн эмес болуп калды. Оор болуп калды, төлөй албай калдык. Мектебине төлөй албайт, жарыгына төлөй албайт, газына төлөй албайт, суусуна төлөй албайт. Айнанайын кечеки 700 сомдон алып аткан этиң бүгүн 900 сом. Кече 400 сомго ишип аткан тамагың бүгүн 860 сом. Кайда барабыз деп бүгүн анын айтуунун да кажети болбой калды. Жон териси менен эл өзү түшүнүп баштады. Эми мүмкүн жаман айтпай жакшы жок деп ушундай күндөрдү көргөндөн кийин мүмкүн бийликти көзөмөлгө оппозиция эмес, бийликти көзөмөлгө мүмкүн коом, элдин өзү алып калышы мүмкүн. Алышы керек. Мына Америка, Германия ошол өлкөлөрдө караңызчы, кандай гана талаптар менен чыкпай атат. Бирок 30%дан кем колдоого ээ болгон Трамп УКМКга тапшырма берген жок, аларды алып камап койду, э? Макрон берген жок, Мерц берген жок. Мерц өткөндө Бундестагда туруп алып, оппозиция партиясынын альтернатива для Германия. Мерцти не деген гана сөздөр менен айтты. Мерц бир да сөз менен жооп берген жок. Мойнуна алды го. Биз да элестете аласызбы ошону? Кандай дейсиз? Элестете албайсыз. Трамптын Иракка кол салышы боюнча Америкадагы белгилүү университеттин профессорлору бул кемчинтойлук, бул акылсыздык, бул сабатсыздык деп күн сайын эмес саат сайын кыйкырып атат. Бирок биз уккан жокпуз, бир да бир профессор университеттин, же бир да бир депутат, же бир журналист УКМК алып кетти дегенди уккан жокпуз. Же ички иштер министри алып кетиптир дегенди уккан жокпуз. Коом таза. Коом оорукчан эмес да. Ошондуктан ар ким өзүнүн кызматын, өзүнүн жумушун жасап атат. Кандай гана система болбосун, бийликти жападан жалгыз көзөмөлгө алып турчу бул эл болот. Ошол мамлекеттин эли болот. Мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлгө алып турчу парламент болот. Бүгүнкү күндө парламент өкмөттүн мыйзамдарды аткарылышын эмес, ошол министрдин орун басары чакырса 3 жолу чуркап бара турган парламент бүгүн. Бүгүн эң алсыз 6-чы чакырылышты чимкириктер, какырыктар деп айткан менен алардын пикири бар, алардын ою бар, азаматтар бар эл арасында. Азыр тилекке каршы баягы комитеттин төрагасы деп чыкканда карап отуруп эле астагфиралла дейсиң. Биринчи жолу парламентке келип атсаң, ал тармактын адиси болбосоң, сен кантип төрага болосуң? Кантип? Бирок алардын каткарар милдети башка. Келген кагазга кол коюп бериш. Бүтті, башка иши жок. Нотариальный контора да. Мындайсын ар бир парламентке акыркы чакырылыштан баштап аябай эле көп айтылды окшойт эми. Көп айтылат, мындан ары карай да айтылып келе берет. Башта биз төмөндөп келатат макамы. Биз башта айтат элек, президенттик администрациянын юридикалык бөлүмү болуп калдыңар деп. Бул деген бийик даражада. Туура? Юридикалык бөлүм деген мыйзамдардын долбоорун иштеп чыгат, кабыл алган мыйзамдарга иликтөө жасайт. Анын деңгээли жогору. Адистиги бар. Жанакы нотариальный контора болуп калдыңар деген бул тек гана экөөбүз барабыз, кагазды сен ыраазысың, мен ыраазымын, мен да ыраазымын. Бүттү, ошону гана мөөр басып берет.